Темир Сариевтен башка да бир акыркы 30 жылда 30га жакын премьер-министр болду. Бирок ушулардын ичинен эң мыктысы, эң интеллектуалдын даярдыгы күчтүү, экономиканы түшүнгөн, адамгерчилиги да бийик, бирден бир мен Темир Сариевти эсептейм да. Сүйлөгөн сөзү, экономикалык анализ гезиттерден окуп атабыз. Өз ара сүйлөшкөндө бул кыргыздын тарыхын да билет, экономикасын да билет. Анан жанагындай ишке бармак эмес бул. И барбайт. Орысча айтканда факт лежит на поверхности. Биякта жатып эле биз коюлган күнөөнүн тайкы экенин, орунсуз экенин сезип атабыз да. Ага эч качан темир бармак эмес. Барбайт, бармак эмес. Ошон үчүн жөн эле камай бербейм мындай. Бош койсом темир качып кетеби? Бош коюп эле сурабайсыңар. Бул өзү теги жакшы тенденция эмес. Эмне болсо да камайга алып, басага алып. Орысча айтканда такой хватательный рефлекс, понимаешь? Бул болбойт да. Мен ошо судьялардан, органдардан суранар элем. Кичине мындай өткөн кеткен тарыхты эстеп, мындай иштерде перегибке барбасаңар да. Темир Сариев чыгыш керек. Немедленно чыгыш керек. Мен мисалы лично талабым Атуул катары. Ал жигит бүгүн чыгыш керек. Эртең кеч болот. Бекер ден соолугуна ушундай жаман таасир этип атасыңар. Үйүнө эле турсун, анан чакырып сурап турбайсыңарбы? Мен айтарым ушул.